зекетти көрүнгөн эле адам алганга болбойт. Зекетти байлар алганга болбойт. Зекетти өзүнүн атасына бергенге болбойт. Өзүнүн апасына, чоң ата, чоң эне, тайата, тайэнесине бергенге болбойт. Өзүнүн баласына, кызына, небересе, өрөсүнө бергенге болбойт. Зекетти Бани Хашим деп пайгамбарыбыздын уруктарына бергенге болбойт. Эмнеге десе, зекет деген бул ошо малдан чыгарылган кир дейт да. Демек адамдын байлыгы кайсы бир деңгээлге жеткенде кир аралашып, киргилт болуп жөнөйт экен да. Алла Таала ошол сен мына кийимиң кир дегенде жуусаң тазарган сыяктуу байлыгыңа адалдан таап атасың. Сен уурдаган жериң жок. Сен чистый мээнет менен таап атасың. Таза, нак, адал мээнет менен таап атасың. Бирок байлыгың ошол деңгээлге жеткенде баягы киргилт тартып, байлыгын киргилт тартып, кир деп жөнөйт экен да. Ошондо баягы 40тан бирин же болбосо 2,5% зекет деп бергенде баягы малың кайра таптаза болуп, жылтылдап өзүнүн абалына келет экен. Ошондуктан байлыктан зекетти берүү бул байлык мал мүлктү тазартуу болуп, арамдан арылтуу болуп эсептелип атат да. Демек кимде ким ошол байлыгы зекет бере тургандай деңгээлге жетип туруп, байлыгынан зекет бербесе, анда ал адамдын байлыгына, мал мүлкүнө шарияттын назарында арам нерсе аралашты болуп эсептелип атат. Болду. Сен адал мээнет менен таап атсаң деле, бирөө айтышы мүмкүн да, мен эмнеге зекет берем? Мен адал мээнет менен таап атпайм. Мейли 300 000, мейли 500 000, мейли миллион болсун. Мен адал мээнет менен таап атам, мен бизнес кылып атам, же болбосо мен дыйканчылык кылып атам. Мен деген кетмен чабып иштедим, буну бирөөнү уурдап же тоноп алган жокмун деши мүмкүн да. Бирок ошол байлыкты баары бир Алла берип атат да. Демек бул байлык бул бизде айтат го колдун кири. Демек байлыкты бул Алла берип атат. Демек Алла берип аткандан ошол байлыктын зекетин, байлыктын Кудайды талап кылган баягы берчү нерсесин берип туруш керек болуп атат. Болбосо анда байлыгың арам нерсе аралашат дагы, ал нерсе кыяматта өзүңө азап болот дейт. Бул жерде аяттарда келет. Азыр биз аяттарды окуйбуз иншалла. Демек алтын, кимде кимдин алтыны болсо, үйдөгү тагынган алтындар, келинчектердин сөйкөлөрү, мунчоктору, шакектери, булар деле ошол эсепке кирет. Эсепке кирип кетет. Эгерде бирөөнүн келинчегине 20 жыл болсо үйлөнгөнүнө жыл сайын бирден шакек алып берип отурса 85 граммдан ашкан болушу мүмкүн. Анда ал адамдар зекет бериш керек болуп калат да. Күмүштөн болсо 200 дирхам болуш керек эле. Бул 200 дирхамың 612 грамм болот экен. 612 граммың 36 сомдон эсептелет экен дагы, жыйынтыгында 22.044 сом. Кимде кимдин күмүшү болсо, ошол күмүштүн салмагы 612 грамм бүтүн 136 болсо, наржагы. Демек 617 грамм. 13 грамм дегеним, 613 грамм кимде ким күмүшү болсо, анда ал адам ошол күмүшкө да зекет берилиш керек. Акча менен эсептегенде күмүштүн баасы 36 сомдон болот экен дагы, жыйынтыгында 22.044 сом болот экен. Эгерде кимде кимде ошол күмүш менен эсептегенде күмүш 600 граммга жетсе, ошол 600 грамм күмүштөн 22 000 болот экен, ошондон 551 сом зекет бериш керек болот экен. Ал эми алтындан болсо 127.500 сом боло турган болчу болсо, сом менен эсептегенде 127.500 сомдон 3.187 сом зекет бул адамдын мойнуна карыз болуп эсептелип атат да, туугандар. Ошондуктан бизде көпчүлүк учурда ибадаттарга жакшы элебиз. Намазга жакшыбыз, орозого жакшыбыз, ушундай кээ бир сооптуу амалдарга жакшы элебиз. Бирок ушу зекетке келгенде эле баардыгыбыз чекебиз тырышып калышы мүмкүн да. Чекебиз тырышып эле айылда короо малы бар, бирок бир кой зекет бергенден андан көрүп жан берген жеңил да аларгачы. Анан үйүр жылкылары бар. Андай адамдар зекет бериш керек. Эгерде зекет бербей турган болчосо, Кудайдын астында кыяматта андан качып кутула албайт. Ал зекет демек жана антип койдон 40 кой. 40 койго бир кой берилет. Эгерде сиздин коюңуз мына бүгүн башы 40ка жетти. Эндиги жыл айланып келип 40 баш турду.
40 баш болуп турат. Уже 1 жыл айланды. Демек, сиз бай эсебинде кой менен эсептегенде 40 кой болот да, сиз бай эсебинде болосуз дагы 1 кой зекет бериш керек болот. Өзүңүздүн эле иниңизге, агаңызга, эже карындаш, муктаждарга берсеңиз болот. Аны тим эле тазат мен сен жет атаң таанып алган бирөөгө бер эмес, өзүң эле жакындарыңа, муктаждарыңа берсең болот. Андан кийин уйда болсо 30 уй. Уй 30 уйга жеткенде ал адам бай эсепте болот дагы. Демек 30 уйу бар адам ал дагы зекет бериш керек болот. 5 төөсү бар адам бай эсепте болот дагы. 5 төөгө 1 кой берилет. 10 төөгө 2 кой берилет. 15 төө ушундай болуп кете берет. Кой 40 койдон 120, бизде көпчүлүктө кой кармайт, эми төө жок кесе, төөсү барлар болсо мындай жекече келсеңиздер айтабыз кененирээк. Койдуку 40 койдон 121 койго жерки аралыкта 1 эле кой берилет. Мисалы сиздин коюңуз 40 болду, эндики жылы 60 болду, аркы жылы 80 болду, аркы жылы 100 болду. 4 жыл 5 жыл аралыгында 1 эле кой зекет бере бересиз болду. Жыл сайын 1 койдон зекет бере бересиз, зато көбөй берет. 120 болгондо дагы коюңуз 120га жеткенде дагы 1 эле кой зекет бересиз. 121ге жетсе, анда уже 121ден ары көздөй 2 койдон зекет берет. Андан ар бир 100гө бирден 200 койго 2 кой берилет. 300 койго 3 кой берилет. 400 койго 4 кой, 500 койго 5 кой зекет берилиш керек болот. Анан жалаң эле койду эсептебейт. Эгерде мисалы үчүн бирөөнүн 30 кою 10 эчкиси болсо, эчки ошо койдун эсебине өтө берет. Демек 30 кой 10 эчкини кошуп 40 кылып туруп, же болбосо 30 коюң бар, 10 козусу бар. Коосун кошу эсептеп туруп, чоңдору кошу эсептеп зекетин берсе болот.